Адам жаңы үйлөнүп, жаңы тукум улай турган болгон күн аракка ыштап коебуз дагы, ошол арак мас болуп, сенин белиңен түшкөн уруктук аялдын жатынына кирерде аракка аралашып кирет. Анан өмүр бою дуа кыласың, балам мени баксын деп, балаң сени арактан көз ачылган эле сени сабап жатып кала берет. А сен өзүң ошого күнөөкөрсүн. Үйлөнүп аткан биринчи аялың менен кошула турган түнү арак ичип, келип иш кылып атасың сен. Никең дагы мас менен, тоюң дагы мас менен, уруктугуң түшкөнүн дагы арак менен болуп атат. Ошол эле процентке кирип кетет. Арам иш кылат, сойкулук кылат, башка уурулук кылат, киспуруш кисабыр болот. Ошонун бардыгы сен ичкен арактын кесепетинен. Өлүгүн көмө турган болгондо ачуу басар деп келип, бурчка жетелеп барып арак ичирет. Мына базар коргондо мына ушундай. Менин туугандарымда. Силерде билбейм. Мешітте куруп чыкпагыла айта турган болсом, бирок бизде ушундай. Базар коргондо ачуу басар кылат. Гәлжиндар жетелеп келип, өлүгү көмөлелек бурчка туруп, арак менен ачуу басар кылып, арак ичиришет. О бечара эки жолдун айрылышында тозок же бейиш турган жерде ырайым дуага муктаж болуп турган жерде арак ичсең, дуаң таптакыр кабыл болбойт, маркумун кыйнап кетирип атасың сен. Илгер Ыстык көл дейт элек. Ыстык көл азыр Исламабад болуп кеткен. Биз ошол Ош тарап, Ош, Баткен, Жалал-Абадтын бардыгы арак иче турган адат бизге өтүп. Этият болушубуз керек. Эң бир ыйык деп эсептелген, эң бир назик деп эсептелген жерлердин бардыгында арактар болуп калды бизде. Той топур кыласың, келин той кыласың, дасторконуң толтуру арак. Тезил ажырашып кетти дейсиң, келин кызмат кылбай койду дейсиң, балам укпай койду дейсиң, келинин туубай тат дейсиң, кызмат кылбай койду дейсиң. Сага кандай болуш керек ол? Сен өзү жамандык тилеп алдың эле о келинде. Кегиле туугандар, кегиле. Арактан каалашыңарча ичкиле, закускасында мунун баарын жегиле, чогуу олтуруп ичкиле, эрде катын аралашып ичкиле деп тойго арак берип атасың өзүң сен. Анан кайсы жакшылык күтүп атасың сен андан? Сени өлтүрүп союп койбогона Кудайга шүгүр де. Үйүңөн кууп чыгып, балаңын мурдунан өгүздүн мурдун тешип алып жетелеп кете турган болсо, ага кыжалат болбо. Анткени пайгамбарыбыз айткан, арак жамандыктардын энеси деген. Сен балам, келиним экөөң үйлөнүп мынакей бисмилла, жамандыктын бардыгын кыла бер деп арак менен баштагансың, ошонун түшүмүн көрүп атасың. Огородко макелсең маке уруп аласың, буудай эксең буудай уруп аласың, жамандык тилесең жамандык боло берет. Эртең каарыган үйүңөн тээп чыгып, Бишкекке апарып, жанагыдай каарылар үйү таштап койгон болсо, Кудайга шүгүр айт, дуаң кабыл болуптур сеники. Ошону талап кылгансың сен, анткени сен келин той кылганда, ул той кылганда арак бергенсиң адамдарга сен. Атаңа аш бергенде, конок бакканда арак бербесе капа болуп кетесиң. Эртең саңа да Кудай ошондой кылат. Көрүңүн 10 ода аралашты ошондо. Балаң саңа Куран окутам деп, аш берем деп, конок баккан жерден арак куюп берет. Арак бербесе коногуң таарынып кетет. Андан көрө аш бербесен, атаңы эстей көрбесен, адамдарды чогултуп, адамдын тозоктон дагы төрүнөн арагыраак бекемдеп киргизип койгонго аракет кылып, кичине күнөөлөрү 5-10 жылда күйүлүп, бысырап болуп, тозокко күйүп, кутулуп калып, эми берека чыгайын деген арактан ичип, тепкилеп тозок түйрө тыгып койгон аракка дагы апарып, арак менен. Ага чала болот. Анткени ошон тарбиялаган сени. Сен апаң алып деген арак ичип апаңа кошулган. Сен үйлөнгөндө арак ичкен. Сен өлгөндөн кийин дагы 10 жылдан аш бергенде арак менен дагы сен тозогуң жеңилдейин дегенде наракка түртүп тыгып кое турган болот наракка. Дагы батарыраак күйсүн деп. Чала болот сага. Ошону сурагансың өзүң. Жамандыктын бардыгы болсун деген ушундай. Бешти тууп келинин көрүнгөн менен кетип, балаң алкаш болуп, бомуш болуп кетип, неберең өзүң багып калганда балаң арыздан багырың. Анткени өзүң арак менен баштагансың бардыгын. Саңа чала болот.